Кыргызстанда быйылкы кыштын эң суук күндөрү электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап жатканына байланыштуу энергетика министри Талайбек Ибраевдин жоопкерчилигин карап, аны кызматтан алуу сунушталды. Учурдагы энергетикалык маселе парламентте талкууланды. Анда айрым депутаттар министрдин кышка даярбыз деген убадасы суу кечпей калганын айтышты. Азыр айтып атасыз, мен бошотуп бергенге даярмын деп. Адам кызматтан жетекчи деген мындай урматтуу Талайбек Омикевич, бул жерде бардык эл өкүлдөрү отурат. Элдин көйгөйүн айтып атат. Мындай докчуланбай, орун басарларыңызды ээрчитип алып туруп, кызматтан өз калаңыз менен кетип да үйрөнүш керек да. Бул жерде эме кылбаш керек. Бул уже факт болуп калды да. Ал эми министр жоопкерчиликтен качпай турганын, ошондой эле министрлик креслосун бошотуп берүүгө даяр экенин кошумчалады. Министр учурдагы энергетикалык кризис кышка даярдыктан улам эмес, өлкөдө гэстердин аздыгына байланыштуу экенин түшүндүрдү. Туура айтасыз, мен мойнума алып келгем бияка келатканда энергия секторуга. Бирок бүгүнкү кырдаал бул биздин даярдык эмес, бүгүнкү кырдаал генерация маселеси. Мен генерация бир гэсти 3 айда куруп бүтө албайм, эч качан малый гэсти кура албайм, мындайча айтканда. Бирок бүгүнкү күндөгү болгон биздин оборудование, мен ошол жоопкерчилик алып келген оборудование 100% эмес, 110%ке чейин иштеп атат. Мен кеткенге даярмын деп. Сиз каяка шашып атасыз? Кетиш оңой эле. Анан эми ара жолдо таштап, кычыраган кышта кетпей, наоборот сиз дух алып туруп иштешиңиз керек. Күнү түн иштешиңиз керек сиз. Командаңыз менен. Канчадан канчага чейин өчөт. Ошондой маалыматтарды көбүрөөк берсеңиздер, бардыгына эле жеңил болмокта. Анан бул ремонт башка деген шылтоолор менен андан көрө бардык нерсени ачык айтыш керек. Ачык айтканда жеңил болот бардыкачы. Менин сунушум да сизге. Андан көрө дукту көтөрүп ишти кылыңыз. Парламентте энергетика министри Кыргызстанда электр энергиясы график менен өчүрүлүп жатканын айтты. Өчүрүү бир линияда бир күндө 1,5 сааттан ашпайт. Убактылуу өчүрүү аркылуу чектөө качанга чейин созулаары белгисиз. Ал аба ырайына жана газдын басымына байланыштуу болууда. Канчага чейин ушундай боло берет? Муну газ маселеси чечилмейинче боло берет. Аны айтыш кыйын. При чем тут газ? Мына мен электроэнергияны айтып атам да. Верный отключение качан бүтөт? Дастан Давач, бул кубаттуулуктун көбөйүп кетиши, бул ошол биздин газ түтүктөрүндө давлениянын түшүшүнө сөзсүз түрдө тиешеси бар да. Именно ошол саат 7ден баштап нагрузка көбөйүп атат да 9га чейин. Ошого мажбур болуп атабыз өчүргөнгө. Атак күндүз нагрузка түшүп калат. Мисалы үчүн саат 11ден кийин нагрузка түшүп, бүт Кыргызстан боюнча свет өчкөн жок. А нагрузка эртең менен 7ден 9га чейин болуп атат да, анан кечинде 6дан 9га чейин болуп атат. Ошондой эле абоненттердин көптүгүнө байланыштуу Ош Бишкекте өчүрүү көбүрөөк болууга аргасыз болуп жатканын моюндады. Басымдуу саат 7ден 9га чейин өчүрүү болот. Ошондой эле СОС тармакта Улуттук энергия холдингдин төрагасы Таалайбек Байгазиевдин электр өчкөн жок деген жалган маалыматы үчүн чара көрүлөрү айтылды. Талайбек Омикевич сизге баш ийбесе, элдерди алдап, жалган сүйлөп, электр энергиясы өчүрүлгөн жок деп ушундай маалымат берген. Ошол боюнча бул чара көрүш керек жетекчиликчи. Сүйүнбек Абдуллаевич, бизге баш ийет, мага баш ийет, мен чара көрөм. Чара көрүңүз, элди алдап атпай жалган сүйлөпчү. Өлкөдө азыр кошумча генерация алууга мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы 450-480 мегаватты түзүүдө. Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 2926 мегаватт. Иш жүзүндө керектөөгө 3318 мегаватт кетүүдө. Чектөөлөр киргизилбесе керектөө 3740 мегаваттка чыгышы мүмкүн. Алган күнү дагы биздин генерация, мен жана айтып кеттим, 3360 мегаваттын тегерегинде. Андан ашык электр энергияны кошуна мамлекеттен алып келген күнү дагы бизге жетпейт. 20 миллион 500 киловатт саатка көбүрөөк колдонуп атабыз. Келишимдер боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн 100-150 мегаватт электр кубаттуулугу алынып келүүдө. Парламентте кыш оор өтүп жаткан Майлуу суу шаарынын маселеси да талкууланды. Аймакта 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Майлуу суу шаарында 340ка жакын абонентте жылуулук жок, калгандарына берилди. Бүгүн отказандар толугу менен ишке кирерине ишендирди.
Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.